Дуал бузат экен го жаныбар. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Мисир Кеч каналынын катталуучулары. 10 февраль 2022 жыл Жалал Абад областы Сузак районуна караштуу Акбаш айылындабыз. Сиздерге бул жерде көрсөтүүбүздө турган бир өспүрүм, бир улактын аты бар экен. Ошолордон сиздерге маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Биринчи бул өспүрүмдөн сиздерге баштап маалымат берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурланбек, кандайсың көм? Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүңүз? Жакшы, Аллага шүгүр. Бул өспүрүмдөн маалымат бериңизчи эми. Бул өспүрүмдү кам şu bir жерден таап келдим. Мунун энеси Данчак, атасы Будён экен. Бул азыр жаңы эми кичине үйрөтүлүп атыптыр да, мына жагы кунам болуп атат эмичи. Ошого сал немерак, чарсыраак. Кана бастырып кичине неме кыла берсе болом? Жазга кунам болуп калат экен. Жазга кунам болот экен. Мунун өссөң көп ишенбей эле, ама жалым не кыргыргенсиң деп экен. Жаныбар аргын болгонго бой башы бийик көрүнөт, а? 1.60 чыгып калабы дейм да, ушу. Тартпадым бирок. 1.60га чамалап калат. 1.60га чамалап калат, а? Айтканда, ооба. Денсаулыктары кандай болду? Денсаулыктары зор экен. Ичип жеши жайына, жем жейт. Азыр жигитке миндирип үйрөтүп жатса да. Ооба, жигитке миндирип кана кичине бастырып болом. Мындай болсо онаяктан бир ылдыняка чаап койчу болом. Баскандарынан көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Жаш үйрөтүлүп жаткан өспүрүм экен. Бул аттын эми өспүрүмдү эмнеси жакты өзүңүзгө бир? Өспүрүмдү куштугу жакты, ма чуркаганын карачы сен анын жаныбарын. Ой, заматына. Жакшы үйрөнүп жаттыр, э? Ооба. Узатып чай бер, болом, узатып бер, узатып чай бер. Узатып кое беребиз. Узатып кое берер, жаныбар. Азамат. Түз тарт, түз, эки жагы тизгинди тегиз тарт болом. Жакшы үйрөнүп жатат экен. Айтыңыз, бунун эмнеси жакты өзүңүзгө? Мунун шамдагайлыгы, куштугу. Анан аргындаштырган жылкылар булар тик аттар болот да, кийинчи бийик. Келечеги жакшы. Келечеги жакшы. Мунулар кичине басканда мына көкүрөктөр ачылат, соорлар чыгат. Булар эми жашта, эми үйлөнүп атат. Дагы баскандан кийин, жазда көккө чыкканда кыйла чоңоючат да бул жаныбарлар. Сынын кара, сыны да жакшы да. Казыктары 4 бутун таап-таза. Жакшы. Сиздерге эми мындай бир катар жакындан көрсөтөйүн. Кадырман көрүүчүлөр, көрүп сындаңыздар. Эмге жаккан болсо, ушундай аргын болгон өспүрүмдү көрүңүздөр. Соору жагынан таап алыңыздар жаккан болсо. Нары буруп. Соорларынан көрсөңүздөр болот. Казыктары бар эле, таза экен дедиңиз, э? Казыктар таза, эми жаш жылкы да экен, булар таза да. Буну кичине көбүрөөк минип эле үйрөтүш керек, ушул болду. Мондой караганда баштары как баш болуп жакшы көрүнөт экен, э? Жакшы. Тумшук тезек да болчу да экен. Жаныбардын мүчөлөрү келишкен экен. Келечекте Кудай кааласа жакшы ат болот деп атам. Да бир акырын жайлатып бастырып коесуң, э? Баскандарын бир көрөлү. Чуркаганын көрдүк. Бастарынан көрүп койсоңуздар болот. Бер кайры. Ошондой барып тур. Да буруп келе бер болом. Жакшы. Хат десең кыргып кетет. Аяктары бар эле, таза көрүнөт. Эми буну айтыңызчы, баасын канча деп турасыз? Баасын 250 миң деп атам кам. Соңго 250 миң деп атасыз. 250 миң деп атам, ооба. Жакшы, сурагандар келсе сүйлөшүлөр болот. Ооба, кичине азыраак түшүп беребиз. Өзү бизге сал жогорураак келди жаныбар. Сүйлөшүлөр болот да, түшөбүз да кичине. Кичине пайдасын берсе бересиз. Пайдасын берсе беребиз деп. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, жаккан болсо көрүңүздөр. Өзүңүздөр келип жакындан көргөн башка болуш керек. Андыктан жакшы өспүрүмдөрдүн бири экен, колдон чарбаңыздар. Биринчи өспүрүм болду, эми кийинки атка кезек беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Экинчисин алып чыга беребиз. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болду. Эми бул атты башында айтып кеттим, улактын аты деп. Сиздер менен чогуу угайлы сатуучу
Бизге айтып бериңизчи, бул көрүнүшүнө караганда чоң аттардай көрүнөт. Өзү жашы канчада болду? Жашы жазга 2 асы болду. Мен бул бир мындай эле жөн бир кишиден алдында простой улакка деле барып кеткен жөн жүргөн экен атчы. Анан башын шылкытам, жүргөн экен. Мен эми кичине үйрөтүп атам. Үйрөтүп эме кылып атам да, улагын о киши вообще чапкан деле эмес экен, мен деле чаап көрбөдүм. Но мага келгенде бүгүн 4-күн болду. Мага келип кичине курсактар татылып, регулевка болуп кичине ат өзүнө келип калды. Демек өзүңүз бастырып жатыпсыз да. Буну да бир жок дегенде бир 20 күн жакшы суутуш керек, анан кийин улакка чапса болот. Улакка салып көрсө болот. Жараш керек деп турам, мен эми чынында көрбөдүм. О киши деле ал вообще чапкан эмес экен, ал мындай эле. Просто мына о көкүрөгүм жактарын карасаң, о киши арабага ям кошуп көргөн экен. Бирок көрүнүшүнө караганда жоон жолпусунан келген ат экен. Эми бул атты жаратса болгудай, чоң аламан улактарга тарбияласа болот да, тарбияласа жылкы баласы го жарайт да. Ичип жегендери, ден соолуктары кандай болду? Ичип жегендери, ден соолуктары өтө зор. Негизи порода кандай болуп калды? Породасын билбейт экенмин, ал деле билбейт экен. Порода ошо нактардан келген жылкылар да, бул биздин карабайлардан эмес. 1.67 чыкты, ушундай чыкты. Биз ошо жерде үйүндө шинасына тартып көрдүк да. 1.67-68 чыкты балама. 68 чыкты окшойт. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, бир аз маалыматын дагы сиздерге айтып өттүк. Эми жылкынын жанынан көрөлүчү. Көкүрөктөрүн, казыктарын көрүп, мындай сындап көрүңүздөр. Буттары таптаза кара. Бул эчтеке көрө элек да, бул жылкы. Көкүрөк деген, колтук дегенде жаныбар өтө кенен экен мына. Көрүп турасыздар. Туяктары кандай болду? Туяктары. Туяктары таптаза таптаза, 4 туягы тең таптаза. Така болуп турбу? Такаланыптыр, Кандай экен така тургандарын? Такага мен көрбөдүм, жаса жоош экен. Путунда тырмагын учуна чейин кашсаң деле үн чыкпайт. Бияка оң жака буруп коесуң, оң жака. Көрсөңүздөр болот, урматтуу көрүүчүлөр. Жылкынын ден соолуктары, мүчөлөрү баары жакшы таза көрүнүп турган жылкылардын бири экен. Эми бир-эки бастыралы, баскандарынан көрөлү дагы. Андан кийин бир чаап көрөбүз. Чапкан соң сиздерге баасын айтабыз. Эми баскандарын, чуркагандарын көрүп байкаңыздар да, кандай ат болду экен. Бул азыр өзү окуйга менен аз чуркагандарын да көрөсүңөр азыр. Чап кичине, балам. Жогортон жактан барып, бир кое бересиң, узун-узун кылып. Бирок баскандары жакшы эле, жеңил эле көрүнөт, Жеңил. Жаман шамдага экен жаныбар. Өз мына жоом болгон менен. Буну улакка үйрөтсөң болот да, жида. Кыймылдагандары, жылгандары жакшы экен. Ада балам, азаматым. Ооз деле элпек экен, Ооз жида элпек. Тартканда токтойт. Тартканда токтой турган кылдык да биз. Кичине регулеп кылдык. Өзүңүздүн тарбияңызды бердиңиз, Муну 4 күндөн бери өзүм тарбиялап муну. Жакшы, өтө сон. Тарбиядан чыкты да бу. Дагы сууту келип чаба турган болсо өтө жакшы аттардын бири болот экен. Суугандан кийин дагы аяктары ачылат деген мунун. Дагы сулунат. Өтө жакшы. Мына оздорун кагып кайчы балам? Жылоолорун чаппа балам, жылоосун эле, жылоосун. Чуркатпайлы, акырын оозун кагып. Оозун мындай кагып жылоолорун да мындай. Ошондой кылып. Азамат. Жылоолору жакшы эле. Болду, шерден бир тегерек кайчы балам? Бир аз тарбия керек экен. Кичине азыр жаш балага неме болуп атат. Мен билгенде өзүм мингенде шуулдап калат. Жакшы. Эми ала турган киши өзү дагы келип минип өзү көрөт болуш керек. Жакшы. Мунун баасын айтыңыз эми. Баасын ошо $4,500 деп атам го. Долларга 4,500 деп атасыз, 4,500 түшүп беребиз, сүйлөшүүлөр болот. Азыраак түшүп беребиз. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге жаккан болсо, ушул атты дагы көрсөңүздөр болот. Жоондугунда сөз жок, мүчөлөрү аябай жакшы таза аттардын бири экен.
улакка дайындап минем деген болсоңуздар бул аттан дагы өкүнбөйсүздөр деген ойдобуз. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк автоунаалар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Mr. Cage каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар. Эми сөткө тартып коелу.